Негизи эле ушул коррупция менен күрөшүү, каршы күрөшүүгө мына аюусуз күрөш болгонуна карабастан канчалаган каражаттар, миллиарддаган каражаттар казынага кайтарылды. Бирок ошого карабастан бул эл аралык уюмдар тарабынан белгиленбей келет да. Анча ошого эмне себеп деп ойлойсуз? Эми мындай да, эл аралык уюмдар, кээ бир эл аралык уюмдар өздөрү коррупциялашкан. Муну ачык айтыш керек да. Мына азыр коррупцияга каршы мамлекеттердин рейтингин чыгарып жүрбөйбү? Ошолор биздин мамлекеттин, Кыргызстан мамлекетинин эл аралык уюмдардын арасындагы аброюн кайра түшүрүштү да. Бир нече жолу ылдыйга түшүрүштү да. Тепкичке ылдыйга түшүрүштү. Эми ал эч нерсени өзгөртпөйт. Эмне үчүн? Себеби биздеги 2020 жылга чейинки коррупциялык элементтер, коррупциялык акыбал менен азыркы коррупциялык элементтер менен коррупциялык акыбалды салыштыруу болбойт. Биз кыйла өзгөрдүк, коомубуз өзгөрдү, мамлекеттик органдар өзгөрдү. Коррупция деген мыйзамдарды катаалданттык. Токтоду. Да, бизде азыр коррупция бир ылдыйкы ченемдерде болуп атат, азыраак болуп атат. Бирок алар деле токтойт. Аларга деле азыр мыйзам таасирин берет. Биздин ишибиз, биздин кылган аракетибиз таасирин берет. Токтоду. Бирок биз чет элдик ошол коррупциялык рейтингди түзгөн уюмдар булар саясатташып кетишкен да. Бүгүнкү күндө мен мындай факты жөнүндө айтып коеюн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш боюнча эң алдыңкы орунда. Мурдагы союз мамлекеттеринин арасында. Туура биз азыр европалык же башка өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине чыга элекпиз. Ал үчүн биздин экономикабыз көтөрүлүш керек. Ал үчүн биздин аң сезимибиз өзгөрүш керек. Бирок биз ошого багыт алдык. Биздин рейтингибиз бүгүнкү күндө кыйла жакшырыш керек эле. Бирок аларга анын кереги жок болуп атат. Ошондуктан биз алардын берген баасына карабастан өзүбүздүн күчүбүздү мындан дагы күрөшүбүздү күчөтө беребиз. Мамлекетибиздеги коррупциянын деңгээлин азайтыш эмес, биз коррупциялык элементтерди такыр жоёбуз. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз боюнча 2026 жылдын аягына чейин коррупциялык элементтер Кыргызстанда өтө мындай ылдыйкы акыбалга түшөт. Биринчиси бул билесиздер 2020 жылга чейинки биздин жүргүзгөн мониторингдорубуз негизинде коррупциянын деңгээли 70-80% тегерегинде болгон. Кайсыл ишканага барба, кайсыл мамлекеттик органга барба, күч структураларына барба, кайсыл ишти аткарба, бардыгы коррупция аркылуу гана бүтүп турган. Пара алуу, пара берүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, акча бербесең ишиң бүтпөйт, акча бербесең жумушуң алдыга жылбайт, акча бербесең мамлекеттик кызмат сага кызмат көрсөтпөйт, жана акча бербесең өзүң издеп жүргөн акыйкатты таба албайсың болуп калган да. То есть 80%ке чейин мамлекет коррупцияга илешип кеткен. Бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли 30%ке чейин түштү. 30%ке чейин түштү. Бирок бул чек эмес биз үчүн. Биз үчүн коррупциялык элементтер 10%ке түшкөндө коомубузда дээрлик коррупция азаят. Жок болуп кетпейт, бирок дээрлик азаят. Коррупциянын жоктугуну бардык элдер сезе баштайт. Мына ошондо гана биз максатыбызга жетебиз. Ошондуктан бул максатка жетүү биздин дагы алдыбызда турат. Биз буга аракет кылабыз. Буюрса ишибизди улантабыз.